Үчүнчү параграф. Биздин түбөлүктүү жаныбыздын проблемаларын алып салабыз. Бул разделде кантип өз алдынча мүмкүн боло турган сиздин түбөлүктүү душаңыз мурунку жашоосунан алып келген проблемалар менен иштегенди карайбыз. Бирок эскертип кеткибиз келет. Азыркы проблемалардын пайда болуусунун себептерин издегенге кызыктагыла. Бул өтө ыңгайлуу. Өзүңүздү мурунку жашооңуздун курмандыгы катары сезген жана ошонун негизинде өзүңдү аяп жүрө берген. Мен страдать этип атам. Даже өзүм да билбейм эмнеге страдать этип атам. Мага боор оруп койсоңор боло. Биздин тажрыйба көргөзүп атат. Көбүнчө адамдардын проблемаларынын пайда болуусунун себеби алар кандайдыр бир идеяга берилип алышат болгон күчү менен. Анан ошол идеянын айынан тарбиялык процесстер болуп турат. Бирок кээде проблемабыздын булагы мурунку каталарды оңдогусу келген биздин түбөлүк душабыз болот. Так ошол өзүм менен кошо алып келген өзүмдүн мурунку жашоомдогу проблемалар же каталар жөнүндө маалыматтар. Ошол маалыматтар өздөрүнүн проекциясын азыркы реалдуулукка чагылдырып атат. Тилекке каршы кээде ошондой болот. Бирок бардык азыркы болуп аткан проблемалар эле мурунку жашообуздан пайда болгон жок. Мындай позиция ыңгайлуу. Анткени ал бизди сырткы кырдаалга карата курмандык позициясына келтирет. Сиз курмандык болгондуктан сизден эчтеке талап кылынбайт. Жөн эле эчтеке кылбай жаман кармаңыз сиздин жашооңузга таасир бергенин токтотконун күтүп жүрө бересиз. Бул күтүү өмүр бою созулушу мүмкүн. А сизге бул керекпи? Биз сизге курмандык эмес, ситуациянын кожоюну болгонду сунуш кылабыз. Бардык проблемаларды өзүм түзгөм, эми алардан өзүм кутулайын деп чечтим деген. Сиздин бул чечимди тандаганыңызга эч ким жолтоо боло албайт өзүңүздөн башка. Проблемалардын баары эле мурдагы жашоодон келген жок. Биздин тажрыйба көргөзүп атат. Мындай проблема баарында эле болбойт. Ийгиликсиздиктин себебин издөө, азыркы жашооңуздагы проблемалар түшүнүксүз болсо, сиздин идеализацияга, накопитель переживанийдин толгонуна байланыштуу эмес болсо. Мындай проблемалар аз, бирок бар. Мындай проблема түшүнүксүз болгон кыймылдар, коркуулар, фобиялар жана башка адам менен болгон түшүнүксүз мамилелер. Эзотерикада бул кармический узел деп аталат. Мындай проблемалар кармический деп аталат жана кандай кылыш керек экенин түшүндүрөбүз. Мисалы, чоң эле киши суудан коркот жана сүзгөндү билбейт, мурда чөкпөсө деле. Же ачык пространствода жалгыз калгандан коркот. Же иттин жанынан өтүп баратып, өзүн күнөөлүү сезип эле жанындагы тамактардын баарын итке бере берет. Же адам мурда бийик жерден кулабаса деле бийиктиктен аябай коркот. Же жалгыздыктан коркот. Жанында дайыма көп адамдар курчап жүргөн болсо деле. Же караңгылыктан коркот. Эч ким аны коркутпаса деле. Же кызыл рассветтерден коркот. Корко турганга мурда себеп болбосо деле жана башка. Мындай сыяктуу фобиялардын варианттары толтура. Булардын тамырынын бөлүгү мурунку жашоодо. Учур жактан издегенди баштагыла. Биз адамдын проблемасынын себебин мурунку гана жашоодон издебейбиз. Мындай подход мурунку белгисиз жашоосунун алдында адамды алсыз кылып коет жана аны эксперттерге, көз ачыктарга көз каранды кылат. Алар өздөрү проблеманы таап, өзүм оңдоп берем дешет. Башкача айтканда, диний же саясий күнөөлөрдүн туткунунан мурунку жашоосунун туткунуна кабылат. Аларга кандай болсо да баары бир, манипулировать этсе болду. Биз башкача подходду тандайбыз. Белгисиз мурунку жашоодон келген карманы жокко чыгарбайбыз. Өз алдыңарча тапканды сунуш кылабыз. Мурдагы жашооңдо кандай проблемалар болгонун, башкача айтканда, сиздин түбөлүк душаңыз тиги дүйнөдөн кайсы маалыматты ала келген. Бул маалыматты өз алдынча тапса болот. Кантип өз алдынча мурунку жашооңду билсе болот. Муну төмөнкүчө жазса болот. Дегенде өзүңүздүн жашооңуздагы бардык кыйынчылыктардын, проблемалардын баарын анализдеңиз.
сизге карата кандай тарбиялык процесстер болгонуна карата. Башкача айтканда, сиз өзүңүздүн ката ишенимдерди, идеализацияны табасыз. Сизге жүргүзүлгөн идеализацияны талкалоонун 5 способуна жараша. Эгерде кандайдыр бир накопитель переживаниянын рамкасында проблема эч түшүнүксүз болсо гана, сизде узакка созулган переживания жок болсо, ошондо жөнөкөй логикалык ой жүгүртүү менен түшүнөбүз кандай негативдик окуялар мурунку жашооңузда болгонун. Мисалы, кичинекей чагыңызда сиз сууну жаман көрсөңүз, сүзгөндү үйрөнгөндөн корксоңуз, анда сиздин жогорку тонкий телодо мурунку жашооңузда чөккөнүңүздүн маалыматы бар. Корабльде чөккөнсүз же жалгыз эле кокустан же сизди чөктүрүп салганын колдон келсе билип алган жакшы. Аны туура кайра кодировать этиш үчүн. Бирок суудан коркууну карма деп эсептеш керек эгер сиз бул жашооңузда бир да жолу чөкпөсөңүз. Эгер сизде ошондой окуя болсо, сиздин эмоция телоңузда суудан коркуу импульс жазылып калса, бул карма эмес. Бул азыркы жашоонун проблемасы жана аны менен башкача жол менен иштеш керек. Ошону менен бирге азыркы психологдор жакшы билген жол менен. Кантип өз алдынча маалыматты тапса болот? Эгер ишенимди өзгөртүү үчүн мурунку жашооңдо эмне болгонун точно билиш керек болсо, анда эмне кылыш керек? Мындай маалыматтарды алуунун бир канча жолдору бар. Мисалы, медитация учурунда запрос кылуу керек жана өзүңө керек болгон картинканы көрсө болот. Эгер сизде элестетүү жакшы өнүккөн болсо, эмоционалдуу болсоңуз жакшы болот. Медитация ар кандай болушу мүмкүн. Атайын, реинкарнационный. Мында мурунку жашооңузду көрө аласыз. Уйкуга кетердин астында өзүңө суроо берсеңиз болот. Балким жоопту түшүбүздөн алабыз. Эгерде бул запросту 10 чакты жолу кайталап турсаңыз, жооп ачык түрүндө келиши мүмкүн. Мурунку жашооңуздагы окуяларды көрөсүз. Же түшүнүксүз, кодированный болуп көрөсүз. Аны деле жандырмагын таап алса болот. Подсознанияңыздан запрос кылсаңыз болот. Муну кандай кылып жасаганды бул китептин акыркы главасынан тапсак болот. Такыр болбосо, реалдуу көз ачыктарга кайрылса болот. Маанилүүсү, бир эле суроо менен бир канча көз ачыкка барбаш керек. Анткени алардын жооптору ар кандай болуп, сиз тупикке такаласыз. Ошондуктан көз ачыктар менен иштегенде бир жооптун үстүндө иштөө керек. Эгер ал эффект бербесе, анда кийинки подсказкага кайрылуу керек. Ошондой эле кылып, накопитель переживанийдин бардык суроолору менен иштесе болот. Мисалы, сиз жабык помещениядан коркосуз. Сиздин мурунку жашооңуздан замкнутый, ушундай жабык помещениядан калган ужас сакталып калган. Жер титирөөдө же суу ташкында сиз басырылып калгансыз, же сизди тирүүлөй көмүп салышкан жана башка. Ушундай сыяктуу адамдардын фобияларынын, коркууларынын себебин билсек болот. Маанилүүсү, ага өтө эле берилип кетпеш керек. Биздин байкоолорубуз боюнча азыркы проблемалардын себеби 95% ката ишенимдер жана идеализация. 5% гана проблемалардын себеби мурунку жашоодо. Алган маалыматтарды эмне кылыш керек? Сиз мурунку жашооңузда кандайдыр бир окуя болгонун билдиңиз деп коелу. Эмне кылыш керек эми андан ары? Андан ары оңой эле. Ошол сиздин жогорку тонкий телодо сакталган маалыматты кайрадан кодировка кылуу керек. Мурунку болгондорду өзгөртүү мүмкүн эмес, бирок ал жөнүндө памятты өзгөртүү оор деле эмес. Сөз маалыматты өзгөртүү жөнүндө болуп атат. Ал үчүн төмөнкү көнүгүүнү жасоону сунуш кылабыз. Ал түзмө-түз медитация учурунда жасалат. Мурунку жашоодогу окуяны көргөндө же кийинчерээк бош болуп турган убакытта жазса болот. Эгер түшүндө көрсөң, подсознанияга же көз ачыктарга кайрылганда алсаң, өзүбүздүн өткөн чакты кайрадан кодировка кылабыз. Эч ким эчтеке жолтоо болбогондой шарт түзүп алгыла 15-20 мүнөткө. Ыңгайлуу отуруп,
көздү жумуп, дененин булчуңдарын бошоткула, ойду токтоткула. Карманын проблемасын пайда болгон окуяны подробно ийне жибине чейин көз алдыңарга келтиргиле. Сиз чөгүп атасыз, жер басып калды. Сиз башка кишини же жаныбарды өлтүрүп атасыз. Сизди кыйнап өлтүрүп атат жана башка ушул сыяктуу. Эми ошол окуяны артка түрүп, окуянын башына келгиле да, окуяны жакшы бүткөнүн түзгүлө. Мисалы, сиз чөккөн болсоңуз, сизде күч пайда болуп, чаба куруп, суудан чыгып кеттиңиз. Сизди адамдар сактап калышты. Сизди жер басып калды, бирок сизди досуңуз байкап калды. Ал элди чакырып, бат эле сизди сактап калышты. Кырсыктан сакталып калганыңызга кубаныңыз. Кудайга же сизди сактап калган периштеге ыраазычылык билдириңиз. Кырсыктан сактап калганына. Көзүңүздү ачып, кадимки абалыңызга келиңиз. Көргөнүңөрдөй көнүгүүлөр оор деле эмес. Бирок өзүнүн ички экранын көрө алган бардык адам муну жасай алат. А эгер бул дагы жок болсо, картинанын ордуна сөздөрдү айтып чыгаруу керек. Эффект ошондой эле болот. Биринчи мисал. Валентина, күйөөсү бар, 3 баланын энеси. Торговый фирмада менеджер болуп иштейт. Психикалык жактан эч кандай проблемасы жок. Бирок балдары анын үстүнө жатып коюшса, ужас болуп, балдарын өзүнөн алып ыргытып ийчү. Балдары түшүнбөй калышчу. Азыр эле добрый болуп турган мамасы резко өзгөрүп эле аларды өзүнөн түртүп коркуп калган. Мамасы дагы өзүн түшүнбөй калчу. Анткени коркконго себеп деле жок болчу. Ошентип бир канча жолу кайталанды. Ошондуктан ал балдары менен ойнобой калды. Мындай түшүнүксүз ситуация кайталанбаш үчүн. Реинкарнация медитациясынын убагында ал өзүн 2 дүйнөлүк согушта солдат экенин көрдү. Солдат окопто жатат. Анын үстүнө немецтердин танкы жакындап келатат. Окоп терең эмес болчу. Ошондуктан ал танканын алдында тебеленип өлдү. Ушул эң коркунучтуу өлүмдөн коркуп калган солдаттын душасынын тонкий телосунун памятында жазылып калган. Ошентип, кийинки жашоосунда ошону көрүп атат. Өзүнүн балдары болсо да ошол сезим башкарып, үстүнө коркунуч басып аткандай болуп. Валентина ошол ситуацияны өзүнүн воображениясында кайра кодировка кылды. Медитация учурунда ал окоп терең экенин, солдат танктан сакталып калганын элестетип бекитти. Танк андан ары өтүп кеткенин, солдат тура калып, танкка граната менен ыргытып жеңгенин көрдү. Ошондон кийин Валентинанын балдары мамасынын төшүнө каалагандай жатып эркелешет. Мамасында эч кандай паника болбой калды. Душа алып келген коркунучтуу информацияны перекодировка кылышты. Психиканын бул өзгөчөлүгү анын жашоосунан түбөлүккө кетти. Экинчи мисал. Мария көп жыл бою скорый помощьта иштеген. 30 жашка чыгып калганда аны омурткасынын ооруганы тынчсыздандырып баштады. Ал бардык дарылануу процедураларын өттү. Бирок оорусу күчөй берди. Акыры 40 жашка чыкканда инвалидность боюнча пенсияга чыкты. Акыркы жылдары ал атайын корсетсиз жүрө албайт. Уктаткан дарыларды ичмейинче уктай албайт. Реинкарнация медитациясынын учурунда ал өзүн Европадагы 17-кылымдагы воин экенин көрдү. Армия кандайдыр бир шаарды басып алыптыр. Воин активдүү түрдө согушуп атат. Бир убакта анын артынан душман келип, найза менен белге сайды. Воин омурткасынан тийген найзадан каза болду. Мария ошол замат эле ошол ситуациясын перекодировка кылды. Ал мындай кылып элестетти. Воинге артында душман келатканын убагында эскертишти. Бурулуп, анын кылычын жулуп алды. Жыйынтыгында анын омурткасына эч ким урган жок. Ошол жөнөкөй эле жасалган кыймылдан кийин ошол эле кечинде уйкунун дарысын ичпей эле уктады жана
анын оорусу дароо эле айыгып баштады. Башкача айтканда, ушундай кылып байыркы өткөн жашоодогу ситуацияны перекодировка кылуу эффективдүү. Болгону мурдагы жашооңдо эмне болгонун билүү керек. Бул жеңил эмес, бирок жасаса болот. Өзүңөрдүн түшүңөрдү перекодировка кылгыла. Бул көнүгүүнү мурунку жашоону өзгөртүүгө гана колдонбостон, андан башка жагдайларга да колдонсо болот. Бул көнүгүүнү сизге түшүңүзгө кошмар киргенде да колдонсоңуз болот. Эгер сиз чөгүп кетип ойгонсоңуз, аркаңыздан кимдир бирөө кубалап келаткан болсо, тоодон кулап кетсеңиз, машина тебелеп кетсе же башка коркунучтуу окуялар болсо түшүңүздө, аны ошол боюнча калтырып койбоңуз. Аны жакшы тарапка кайрадан кодировка кылыңыз. Ал үчүн көзүңүздү жумуңуз. Сизди коркуткан түшүңүздү эстеңиз. Аны жакшы окуя менен бүткөндөй кылып кайрадан жасаңыз. Башкача айтканда, эгер тоодон кулап баратсаңыз, ылдый жагында таштар эмес, суу бар. Сиз сууга түшүп, чаба куруп, жеке чыгып алдыңыз. Эгер аркаңыздан бирөө кубалап келатса, милициялар пайда боло калды. Хулиганды кармап кетишти, а сизди машина менен үйгө жеткизип коюшту жана башка. Ошону менен сиз өзүңүздү келечектеги реалдуулукту өзгөртүп алсаңыз болот. Балким түшүңүздө кандайдыр негатив келечекте боло турган окуя жөнүндө маалымат берип атат. Эгер ушул маалыматты өзгөртсөңүз, анда образдуу айтканда, сиздин келечектеги жашооңуздун дөңгөлөгү башка жол менен кетет. Сиз башка келечекти тандадыңыз, ал ишке ашат. Өзүңүзгө ошондой тандоо жасаганга жардам бериңиз. Ушинтип мурунку жашооңуздагы негативдик маалыматты өзгөртүш үчүн, башкача айтканда, душаңызды негативдик ойлордон, маалыматтардан тазалаш үчүн бул окуяны осознать этиш керек жана ал окуянын башталышын ошондой эле калтырып оюң менен, жакшылык менен бүтүрүш керек. Тазалоонун ушул этабында ийгилик каалайм. Дагы эмнени тазалайбыз? Ушуну менен биз жагымсыз духовный тарбиялоо процессинен кутулганга жардам бере турган тазалоо процессин бүтүрөбүз. Эсиңиздерге салабыз. Биз эмоционалдык телону чогулуп калган переживаниялардан кечирим медитациясынын жардамы менен тазалай турган техника менен таанышканбыз. Азыркы болуп аткан ситуацияга мамилени өзгөрткөнгө жардам бере ала турган ёжик событий деген приемду карадык. Ойлонуу менен биздин өлбөс душабыз өзү менен алып жүргөн негативдик маалыматты перекодировка кылган техниканы отработка кылдык. Түшүнүктүү тазалоо үчүн жана адамдарга психикасын коррекция кылуу үчүн бардык инструменттер ушуну менен эле чектелип калбайт. Башка дагы толтура приемдор бар. Өз алдынча колдоно турган же специалисттердин жардамы менен жасай турган дагы көп инструменттер бар. Эгерде сиздерде каалоо жана мүмкүнчүлүк болсо, колдонуңуздар. Өзүбүздүн физикалык жана энергетикалык телону тазалоо жана корректировка кылуу керекпи? Албетте ооба. Анткени алар биздин ден соолугубуздун жана духубуздун бекемдүүлүгүн аныктайт. Физикалык дененин тазалыгы, кирдиги, энергетикалык абалы бул анын тандаган приоритетине жараша жашоо стилинен келип чыгат. Первичный болуп өзүнүн денесине жана жашоо образына карата ката установкалар катылган анын менталы эсептелет. Булар жөнүндө «Ден соолугуң чың болгонун каалайсыңбы?» деген китепте толук жазылган. Биз бул жерден ден соолук үчүн атайын токтолбойбуз. Өзүңөр деле түшүнөсүңөр. Ден соолуктун бузулушу эмоционалдык телодогу негативдик формадагы ойлордон пайда болот. Организмге жакпайт. Организмибизди эмоционалдык отходдор үчүн свалкага айландырып атканыбыз. Ооруу аркылуу ал өзүнүн нааразычылыгын билгизет. Кечирим медитациясын жасагандан кийин оорулар кетет. Даже айыкпай аткан оорулар кетет. Кантип эмоция телону тазалаганды айтканбыз.
өзүңөр иштегиле. Биз сиздерге айтып бергибиз келген акыркы рекомендация өз алдынча иштешиңер керек. Эч кандай приборлор, таблеткалар же акча үчүн жасалган ар кандай сыйкырчы күчтөрдүн сырттан таасир берүүсү өз алдынча иштегенди алмаштыра албайт. Алар деле жардам бериши мүмкүн сырттан таасир берип, бирок бул убактылуу эле болот. Сиздин идеализациянын клапандарын алар жаба албайт. Клапандар сиздин башыңызда, а башыңызга сиздин уруксатыңыз жок эч ким кире албайт. Духовный тарбиялоонун процессинен кутулуу үчүн кылып аткан ишиңерге силерге толук ийгилик каалайм. Ушуну менен тазалоо процессин жөнүндө маалыматыбызды аяктайбыз жана бул главадан акыркы жыйынтыгыбызды чыгаралы. Жыйынтыктар биринчи. Адамдын жашоосунда проблемалардын кээ бир бөлүктөрүн өлбөс душа мурунку жашоодон ала келген каталардан же катуу переживания болгондон пайда болушу мүмкүн. Мындай проблема адамдардын 5%-ында болот. Экинчи жыйынтык. Мурунку жашоодон ала келген проблемадан тазаланыш үчүн мурунку жашоолордун биринде кандай негативдүү окуя болгонун билиш керек. Муну медитация аркылуу, түш жана подсознание аркылуу билсе болот. Үчүнчү жыйынтык. Тазалануу негативдик окуяны өзгөрткөн ой аркылуу болот. Жакшылык менен өткөндөй кылып өзгөртүү керек окуяны. Төртүнчү жыйынтык. Келечекте боло турган окуяны дайыма жакшылык жака өзгөртүп туруу керек. Дайыма, мисалы, түшүңдө көргөн окуяны